Сооротуучу Кудай. 5 декабрь. Дөөт пайгамбар Забур китебинде оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум сага жага тургандай болсун. Теңирим, менин тирегим, куткаруучум деп сыйынган. Дөөт пайгамбар эмнеге ушундай сыйынган? Эмне үчүн жүрөгүбүздөгү ойлорго маани беришибиз керек? Анткени биздин жүрөгүбүздөгү ойлорубуз жашообуздун түзүлүшү. Адам эмне жөнүндө көп ойлонсо, ошол ой анын баалуулугу болуп саналат. Биз жаман же жакшы нерсе жөнүндө ойлонуп, эчтеке эмес, жөн гана ойда десек, жаңылышабыз. Биз бүгүн ойлогон оюбуз менен келечегибизди чечип жатканыбызды унутпайлы. Биз эмне жөнүндө көп ойлонобуз? Талдап таразалап көрөлү. Сиз бүгүн Дөөт пайгамбар Кудайга кайрылгандай, оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум сага жага тургандай болсун деп сыйыныңыз. Анткени жүрөктөгү туура эмес ой ниеттерибизди бир гана Кудай өзгөртө алат.